Ар бир жаран өзүнүн ден соолугуна өзү жоопкерчиликтүү болуп, жугуштуу илдеттен коргонуп жүрүүсү керек. Ал үчүн аралыкты сактап, бет каптагынып, санитардык талаптарды туура аткаруу абзел дешет адистер. Сактаныш үчүн биздин жарандарыбыз унутуп калды. Профилактикалык алдын алуу нерселерди. Алардын ичине эң биринчиден бет кап тагынуу кирет. Бет кап деген биздин жарандарды ооруган адамдан сактайт. Эгер өзү ооруп атса, өзүндөгү ооруну башка адамга жуктуруудан сактайт. Жугуштуу оорулардын алдын алууда медициналык башка каражаттардын арасында бет кап тагууну өзгөчө орунду ээлейт. Айрыкча коомдук транспортто жүргөндө, адамдар көп чогулган жерлерде, жугуштуу ооруга чалдыккан бейтаптарга кам көрүүдө жана курч респиратордук оору белгилери бар адамдар менен байланышкан учурда. Акыркы күндөрдө ушундай эле чоңоюп келатат. Ошон үчүн биз медицина кызматкерлери сурана турганыбыз бет капты баарыбыз тагынып жүрөлү, колду жууп жүрөлү, социалдык дистанцияны сактайлы. Арабызда дагы бессимптомный формада көп да. Ошон үчүн маска бул биздин бет кап, бул коронавирус инфекциясынан сактабайт. Бул дем бүт респиратордук инфекциядан сактай турган талап. Бет каптарды көбүнчө ачык жерлерде эмес, коомдук транспортто, көпчүлүк арасында колдонуу керек. Аны туура тагынып, бет капты ооз мурунду жылчыксыз жапкандай кийүү зарыл. Бул масканын алды жактарын жана өйдөңкү жактарын бул колубуз менен бекемдеп жабышыбыз керек. Анткени бул аба аркылуу жуккан вирус болгондуктан бул вирусту биз өзүбүзгө алып алышыбыз мүмкүн. Масканы өз убагында пат-паттан которуп турушубуз керек. Бул өзү болжол менен 2 саат аралыкта колдонуш керек. 2 сааттан ашса бул кайра вирустан биз кайра өөрчүтүп алышыбыз мүмкүн. Бет кап тагынбай, санитардык эрежелерди так сактабай жүргөндүктөн коронавируска чалдыккандар көбөйүүдө. Айтсак, бир күн аралыгында эле Кыргызстандан 549 адам коронавируска кабылып, 5 адам кайтыш болду. Каза болгондордун 3-өө Бишкек шаарынан болсо, 2-өө Баткен жергесинен. Ал эми жугуштуу илдетти жуктуруп алгандардын жалпы саны 53.459 адамга жетти. Анын арасынан 46.444 айыгып, үйлөрүнө чыгарылды. Стационарларда 2796 адам, ал эми амбулатордук түрдө 2612 адам дарыланып жатат. Илдеттен каза болгондордун өлкө боюнча жалпы саны 1118 адам болду. Кайтыш болгондордун көбү Борбор калаадан. Чүй жана Ысык Көл облустары андан кийинки орунда турат. Коронавирусту жуктуруп алгандардын арасында медициналык кызматкерлер да көп болууда. Айтсак, бир күн ичинде өлкө боюнча 10 медициналык кызматкер коронавируска кабылды. Ошондо Кыргызстан боюнча жалпы 3555 мед кызматкер жуктуруп алды. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.